Өзбекстан ПЦР анализи. Так. Bunu biz QR kod менен tekşirgende bunday сайт чыгат. Ушул сайт боюнча биз tekширип алабыз. Бул жерде оригиналдары ушундай COVID-19 тест деп чыгып, бул жерде бүт фамилия аты, паспорт данные бүт бар жогу менен чыгат. Мына бул жерде отрицательный анализ бүт бар ушундай болуп чыгат. Паспорттун немесин көрчү. Паспорттун номерин. Канча болот? Алда паспорттун кой беребиз. Кана. Мунуку канча? Жок, аны көрдүм мен. Номерин көрчү паспорт. Мына паспорттун номери. Муну мен салыштырчы. Жок, паспорттун номери бул Алда аны паспорттун номерин көрбөйт тигине. Мына Паспорттун номери менен кетет да. Мына номер, паспорттун номери канча деп турат муну? паспорттун номери 3896. Бул жерде канча деп турат? Бул жерде азыр ошону текшерип атабыз биз. Мына фаршиви чыгып атат, артка кайтарабыз биз. Бүт барды фальш. Өзбекстан гувернерлер ушундай фаршиви Bir келип günde атат. Себеби kança? муну кагаздардан эле көрүп атам мен мунучу. Bir günde kança çalıyor? Бир күндө кеминде 5000ден ашык адам өтөт. Аларды эмне кыласыңар? Мисалы үчүн бул кишиники мына фальшивый азыр. ПЦР тести жок экен. Мында ана аркы систем кандай иш аракеттер жүргүзүш керек? Биз буларды ошол Өзбекстанга кайтарабыз, же өзүбүздүн мына лабораторияларга анализ тапшыртабыз. Так, ана. Ошону анализде бул жерде бизде анализ тапшыргандан кийин бизде мобильный группа бар. Бизде ПЦР тест алынат, бирок результаты 6 сааттан кийин чыгыш керек. Ошол биз бүт данныйларын алып туруп Кыргызстанга жөнөтө беребиз. Ал если анализи положительный чыгып калса, ошол мобильный группа ошол положительный чыккан адамды табат. Положительный чыгып калганын кантип текшересиңер азыр? Адам келди. Мына сен муну алып келдиң, муну азыр фальшивый туурабы? Муну силер алдыңардагы анализ бердирдиңер. Лаборатория. Анан кийинки действиялар? Андан кийинки действие бизде 6 сааттан кийин чыгат да. 6 сааттан кийин чыгат. Ал адам эмне кылат ошол учурда? Кыргызстанга өткөрүп атпайсыңбы? Спокойно Кыргызстанга өтөт ал адам. Барып туугандар менен учурашат. Бизде алгоритм боюнча ушундай туура эмес алгоритм коюлуп калган. Алгоритм боюнча ушундай. Анда силердин бул жерде СКПнын турганынан эмне кереги бар? Siz айтсаңыз, bizde деген алгоритм боюнча ПЦР тести отрицательный болсо киргизебизби Кыргызстанга? Отрицательный киргизиш керек, ооба. Отрицательный болсо киргизебиз. Бизде 767 приказ боюнча Кыргызстан территориясына кирип аткан 5 жаштан улуу адамдар бүт барып ПЦР анализ менен киргенге милдеттүү. Өзүңүз сөзүңүзгө жооп берип атпайсызбы? Кайра эле анан тетир айтып атат. Кой биз минтебиз, антебиз. Бул бала деле Кызыл Кыядан жаңы эле ротация болуп келиптир. Бул түшүнбөйт көбү. Мына алдагы жерде бүт көрдүк. Куда го? Биз Кыяда деле биздин ал жакта граждандар өтөт. Жок. Бизде биз мондай анализдерди көргөн эмеспиз да. Вообще көргөн эмес. Бизде основной ал жакта санэпидстанциянын анализи менен келет. Санэпидстанция мондай QR коду да жок. Бүт барды санэпидстанцияны. Ал жерде мондай печаттар дагы болбойт. Ал жакта государственный гербовый печат менен келишет. Ошо гербовый печаттын негизинде биз өткөрөбүз. Мол азыр муну карасак бул деле сканированный печат да. Сканированный печат. Сканированный, ноль сканер. Разметка жана Кыргызстандыкын эле мен биздин Кыргызстандыкын булар канча жазып атат көрсөтөйбүзбү? Аны биз жасап атканыбыз жок да. Биздин Кыргызстандагылар кантип эмени өткөрүп атышат. Мына квитанциясы менен азыр ошону эле көрсөтүп салып кетчи. Мына Кыргызстандык. Келиңиз, мен ушул боюнча маалымат берип кетейин. Бир студент ушул анализ менен келди. Биз кармадык, каяктан алдык, өзбек жараны. Каяктан алдык дегенибизде ал медфактан алдым деп атат. Буну медфакт, ооба, медфактан тараптан бул нерсени фаршиви кылып жасап келатышат. Медфакт каякта? Ошто медфакттагылар жазайбы өздөрү? Ошол жактан көчөдө жүргөн. Ошол студент кана? Ал өткөнкү сиздер келдиңиздер, ошол күнү болгон. Жок, кана данныйлар кана ошол студенттин. Кайсы факультетте окуйт, паспортунун данныйлары. Биз аларды артка кайтарып жүрөбүз да. Артка кайтарганбыз. Силер артка кайтарганда документтин баардыгын тактап жазып туруп анан кайтарбайсызбы? Журнал кана? Силер канча кишини кайтардыңар? Мына ушул бир айдын ичинде алалычы, ноябрь айында журнал канча кишини артка кайтардыңар? Биздин келгенибизге
болгон эми мынау 5-смен Жооп алды. бере албайт айтып атпаймынбы. Муну QR код койсоң, сен демең жок Siz деп. neskолько заведующий, Biz siz 5-смен каким aldık. Biz eş nerseni bilmeyiz bu жерде. Түшүндүм. Муну салсаң. Nurислам. Нурислам, siz эпидемиологсыз, помощник эпидемиолога? Помощник etedi. Я. Помощник. Помощник эпидемиолога, бұл Айскапаның заведующими. Бул жерде мына Айжан эже биздин заведующий. Чакырыңыз бияка. Саламатсыз. Siz mi заведующий? Да, заведующая. Вы заведующий. Да. Где у вас журнал? У нас журналы все в нашем кабинете. Пойдемте, пройдемте, я вам покажу. Нет, пожалуйста, принесите. Сюда принеси, да? Да. Что его там держать? Баста булар жазады да бүгүн азыр. Бир айлык көрөбүз. Pasportimi olib chiqayapman. Вас сейчас проверили, да? Да, проверили. Как они проверили? Трубку, а где? Там или здесь? Да. А, вот здесь трубку в нос и сразу как дали, да? Нет, я час ждал. Час дали? А, час дали, да? И за час трубку дали. Что у вас? Где-то 7 часов пришел. А, 7 часов. А здесь как они проверили? Под халатом. Как он? Просто вот так посмотрел, пропустил, да? Смотрел, читал. Прочитал, потом пропустил. Он вот на телефоне QR-код проверял? Нет? А, не проверял. У него телефона нет. Ал даже А, телефону телефона жок, нет, билбейт. да, у него? Тиги баланы Спасибо. чакырам саз. Кел, подожди. Жоқ, бұл бала емес, ты. Подожди. О, кешене шақырыңызшы, береке жаныңызда сотрудникті. Берки сотрудникти жиберчи. Я заведующий отделин гана ордуна турсун. Сиздин атыңыз ким эле келиңиз? Мен корреспондент. Ағай, ол жігітті сіз көрсіңіз? Жок, Ол жігіттікін сіз тексермеңіз бе, десіңіз? калсын. Бұл жігіт. Мен текшерген жок. Ağzı al bizi. Бери алган жок. Кантип өткөрдүңүз? Жок экен. Жоқ, тоқтаңыз, Бері тоқтаңыз, қойыңыз, тоқтаңыз. Сіз бұл жігітті, вы, пожалуйста, подойдите заведующий. Оставьте журнал. Барыңыз. Все. Неме, қармалай, өткөсе бермеле қарап. Аңар өткөрөбүз. Да, сизчи? Сиз дежурстводасыз ба? Жо санработник. Сиз санработниксиз. Так, Мына санработник бүгүн даяр формасы менен бүт бардыгы себеп айтылган. Кудай буйрса таким келебиз. образом, мы проверяем ПЦР-тесты, они нужны. Бүгін смен тапсырдық. Согласно какого приказа? И вообще мы их должны проверять, не должны проверять. Да. Может быть, они вообще не нужны. Нет, согласно последнему измененному алгоритму с 8 июля 2021 года, там внесены некоторые изменения, да, в алгоритме. Именно при прохождении все граждане, включая и казахстанские граждане, и другие граждане, при пересечении должны сдавать ПЦР-анализы. Мы, если у некоторых граждан, если нет ПЦР-анализов, мы данных граждан отправляем на сдачу ПЦР-теста. Куда? Вот в лаборатории, 3 частные лаборатории у нас функционируют, они туда сдают анализы. А если они уже с анализами пришли, мы их через сканер QR-код проверяем. И если там выходят все данные паспортные и данные лаборатории, мы пропускаем дальше. Вот правильно. Вы говорите, если есть телефон, он должен сканировать QR-код. Да. И если он действительно достоверный, ПЦР отрицательный, мы его пропускаем, Мы пропускаем, да? Вот ваш сотрудник, вот он. Нурислам. Находится Асылбек, да? Вот молодой человек. Он прошел сейчас. Он не сканировал, потому что у сотрудника нету телефона, да? Рассказывал. Атыңыз кім? Мурат. Мурат, на, телефоны жоқ екен дейді тегішін. Қайтып сканировать етесіздер? Жоқ, бұл ихластық емес, бұл Асылбек байкенікі. Азыр деле барып карасаңар, ал QR кодду бий урган жок да, жөн өткөзөт. Бұл жанындағы байке сіздің сотрудник пе? Эмне үчүн телефоны жоқ, бұл QR кодты сканировать етесіздер. Мына келин. Берде ташаны өзүңүз көрүп коюңуз. QR-код проверяется путем сканирования. Да.
Кто он? Помощник эпидемиолога? Врач-эпидемиолог. У врача-эпидемиолога даже нету телефона для того, чтобы сканировать QR-код. Ана канча өткөрүп атабыз? Минте эле карап эле өткөрүп атат. Фамилияңыз ким? Жакшы. Қарайлы, давайте чоқ эле карап алайлы. Давайте поможем, раз келгенде. Өздөрү көрсүн, жок андай. Ана кылган болбойт да. Сен канча болду? Канчадан бери туруп атасың? Санитар. У нас это Дарбит. 2 ай болду. Кайсыл эме? Канча машинаны өткөрүп атасың? Санабар. Anam var orada da kız var. Familiyаңыз ким? Turtbeli orkada. Жылыңыз қанша? Туылған жылыңыз қанша? 94-yıl 9 iyulda tug'ilgan. Не, барлы толково болду. Анда биздин ыйлап Жоқ, жүрөбүз. Қырғызстан граждандарын айтып жатыр. Қырғызстан гражданын бизге коюп аткенбиз да. Кыргызстандын жараны эмес, Өзбекстан турат. Мына Жоқ, 2 жолу жоқ, биз жоқ. турганда экөө өтүп атат. Мына азыр мына. Мына турат видеодо. Ошондо Жөнү өтүп да. Эчтеке жок, мына QR кодунда турат. Өзбекстан граждандары вообще келбейт. Паспорту мына жерде паспорт. Силердики мындай болду. Мен түшүндүрүп берейин. Мынакей. Бул мындай кылып атат. Мен силерге айтып берейин, мына QR код туразыңар да. Урганда фамилиясы да чыкпайт, эч нерсеси чыкпайт. Бул башка, бир деп кой. Экинчиси фамилиясы чыгайт, паспортундагы данныйлар башка чыгат. Мына азыр, мына биз азыр тартып алдык. Паспортунун номери башка, а мунун өзүнүн паспортунун номери башка. Мына биз турганда эки киши келип По возможности. Эмес, по возможности. Мынага келейин, мына экспресс болду. Биз мына экспресс мына. Только Кыргызстан граждандары кирет. Жок, азыр киргизбей атасың. Жок, вообще. Только Кыргызстан граждандары Анда кирет. кантип кирип кетти? Мына мага кантип келип калды? Мына Өзбекстандын жараны Кыргызстанга кантип келип калды? Кайсы моментте келдик? Кимин менен келдик? Мына мен Ана айтпайсыңар. Булар. Айтпайсыңар. Айжан. Мына кимин менен келдик? Кайма түштөсүн карагыла. Мына мен Кыргызстанга келип аткандардан алып атам. Мен муну Өзбекстандан алып келдим. Же мен да жасап келдим. Бирок мына ол экспресс тестти кирип баратканда алышат. Кантип анан Чынкеле айтканда Кыргызстандын жарандан ушу менен киргизебиз биз. Жок, Өзбекстандын жараны кантип Кыргызстанга кирет? Мына Өзбекстандын жараны муну. Ана мында сөздөр болот. Ба кирди чыкты дегенде күйгө чыккандар барбы? Күйгө чыккандар, бияка күйгө чыккандар. Өзбекстанга сертификат алышат да өздөрүнөчү. Анан азыр Өзбекстан даже өздөрүнүн сертификатын киргизбей, ушулар мажда тапшыртып чыгып атат. Ар бир гражданды Өзүңүздө тапшырыпсыз ушуну, туурабы? Мен атайын 3 жолу өтүп. О, именно ушуну мажбур алдырат. А эмне үчүн силер Өзбекстан жараны киргизип атасыңар? Айтып атпайбы, мен муну Кыргызстандын территориясына Качан кирген? Качан кирген? Ана мына болсо, мына лабораторияны көрсөтөлгөн. Өзбекстан мына лабораториясы эми караңыз. Ким берген? телефондорунан берип Биздики 4 ел лаборатория. Биз башыбыз айланып кайсы биринин оригинал, кайсы биринин подделка каяктан билебиз? Ошон үчүн кызматта турасыңар. QR кодду эмне үчүн карабайсың? Мына карасаңыз, скопление карасаңыз, Балекет болуп кетсин. QR код менен тургула. Келбейди, артка кайры. QR код менен тур. Келбейди, артка кайры. Пусть аны Өзбекстандын баш оорусу. Барды onu QR kodum жокпу? Азич мындай учурда жалгарып моңча. Булар бирден коюп өтүшүп келет. Пограничникчи аябай столботорение. Аны эмне үчүн аны өзүңөр тиге эмеге? Мен азыр көрүп атам. Мынчалык болгон көрүп. Ошондой коет эмне? Айт жок, Сиздин кабинетке бир жүрүңүздөр айтам. Жүргүлөт Паутины угат балекет. Бардык жарандар угат. Өзбекстандан келип аткан жарандар 50 000 сумдан сатып алып келип аткан документтериңер менен мындан ары өтпөйсүңөр Кыргызстанга. Бардыңарга эскертүү. 50 000ден силерди алдап сатып аткан Адилет, Байыш, башка деген балдардан алып келип атсаңар, токтоткула. Өзбекстанга барып, Өзбекстандын мамлекеттик санэпидстанциясынан алып, документтерди ошол жакта лабораторияларга тапшырып, ошондо гана келесиңер. Ана маска таккыла. Мындан кийин кайра келгениңердин бүт бардыгы берден өтпөйсүңөр, үйүңөргө кайтасыңар. Сатып албагыла жасадыңар. Сертификат менен өтөсүңөр. Жүрүңүздөр, аркага бияктан өтүңүздөр. Келиңиздер.
Жақсы, сіз тапшырып атасыз ба? Анализ тапшырып атасыз. Қайқа өтесіз азыр? Мен Кыргызстанга. Кыргызстанға. Қайықтың жарағансыз? Өзбекстанга. Өзбекстанның жарағансыз. Қанша уақытта шығады Өменге? 6 саатта. 6 саат. Бұл 6 саатқа чейин не қылады бұл жарақ? Берсеңіз қағазды. Жоқ, қағазыңыз. Бұл 6 саатқа чейин бұл жарақ не қылады? Кыргызстанга да. Кыргызстанға? Номерларын жазып калганбыз, номерлерден бери. Силердин эмне керегиңер бар бул жерде 6 саатка чейин муну өткөрүп коюп турганыңар? Бул 6 саатта канча кишиге жуктурат эгерде ковид болуп ооруп бараткан болсо? Тишиме сушасыздар да. Ошонун негизине келип турат. Билесиңби, толук жок. Мына бул адам азыр өтөт. Мунун оору экен, оору эмес экен ким билет? Ооба, ким билет, ал туура. Туура эместе, турганга туура эмес бул жердечи. Бесполезный туурасына да. Мына электр энергиясы, мына булардын счету дагы жок, эч нерсеси жок. Бүт бардыгы иштеп атат. Bunun elektrik energiyasını eskipi koşup akçalar. Mına bu жердин заведующийин айткан, ал бүт камерада турат. Кайсы мыйзамдын негизинде мамлекеттик ишкана жеке менчикти кошуп алып. Азыр эми такташып сүйлөшүп көрөлү. Эмне негизинде экен? Sana kelmeyi gücüne acı var mı?